Үй бүлөдө түгөйлөрдүн бирөөсү жалганчы болуп калышы мүмкүн. Күйөөсү же аялы. Бул учурда анын жалганчылыгы кайсыл деңгээлге чейин жалганчы болушу мүмкүн. Сенин жашооңду кескин өзгөртүүгө аргасыз кылган десек, анын жалганчылыгы үй бүлөгө дагы, бала бакырага дагы, сенин дүйнөңө дагы, ахиретиңе дагы доо кетире турган чекте анда аргасыз бул маселеге чекит коюу керек. А бирок ага чейин майда чүйдө укат тириликтеги болгон жалганчылык болсо, муну оңдоонун аракетин көргөн абзел. Эң алгач билип койчу маселе жалгандын казаны кайнабайт деген сөз бар. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Жалган сүйлөө бул адамды эч качан жакшылык менен сыйлабайт. Биздин колубуздан келген нерсе эмне? Бул жаныбыздагы өмүр шеригибизге жардамчы бололук. Анын жалган айтып аткандыгын беттен алып сен жалганчысың дегенин ордуна ушул жерге келген учурда чындап эле мен байкап калдым окшойт, ошол сөзүң орунсуз болуп калды деп ага түшүндүргөнгө аракет кылалык. Ар бир жолу байкаган сайын, ар бир жолу ошол нерсени адеп менен, сылык сөз менен, жеткиликтүү жол менен ал нерсени дайыма эскертип туруш керек. Себеби дегенде шайтан адамды дайыма азгырган мезгилде кадам-кадам, сөөм-сөөм кылып азгырып барат. Мына ошол азгырыкка кабылган адам жалганчы адам. Ал ойлойт, мен азыр сүйлөп койгон нерсени тигил байкабай калды деп. Бирок ал киши, ар жактагы киши акылдуулугунан аны байкамаксан болуп калат. Ал зеректигинен байкамыш болуп коет. Чындап келген учурда ал байкады, ал билди, ал сезди. Сиз менен экинчи мамиле кылгысы келбей калды. Мына ошондой оор акыбалга калгандан көрө биз бири-бирибизди угалык. Аял күйөөлөр бул жабык сандык болуп, сыр сандык болуп, ортобуздагы кемчиликтер өз ара чечилип кеткени дурус болот. Элге чыгып, ортого жайылып, анан тигил сөөмөйү менен көрсөтүп, бул сөөмөйү менен көрсөтүп, уят болгончо ал аял күйөө ортосунда чечишип алганы жакшы. Эмне үчүн муну экөө деп атам? Себеби дегенде кээ бир үй бүлөлөрдө болуп калышы мүмкүн. Күйөөсү жалган сүйлөйт, кээ бир үй бүлөлөр болуп калышы мүмкүн. Аялы жалган сүйлөйт.